Коркунуч бул жагымсыз, анча жакшы эмес сезим. Бул сезимди бизге Кудай берген. Биз андан эч жакка качып кете албайбыз. Бардык адамдар жашоосунда сөзсүз бир нерседен коркушат. Эгерде адамда таптакыр коркунуч жок болсо, анда ал адам психикалык жактан ооруган адам. Машиналар агып жаткан жолду кесип чуркап өткөн аябай коркунучтуу. Мындай коркунуч жакшы эле нерсе. Же болбосо чоң талдын биик жерине чыгуу да коркунучтуу. Андай нерседен коркуу да абдан пайдалуу. Жыгылышың мүмкүн, бир жериңди сындырып алышың мүмкүн, башыңды жарып алышың мүмкүн. Анын айынан талдарга чыкмак турсун баса да албай каласың. Анткени майыптардын арасына отуруп каласың. Бирок бүгүн мен айтып бергим келген коркунуч бул башка нерсе. Андай коркунуч бизде болбошу керек. Бар болсо дагы андан кутулуунун жолу бар. Бул караңгыдан коркуу. Керебеттин астында бирөө жатат го деген коркунуч. Мына ушундай коркунучтардын бизге таптакыр кереги жок. Туурабы балдар? Бирок ал коркунуч бар жана балдарды аябай кыйнайт. Мындай коркунуч балдарды гана эмес, кээ бир чоңдорду да кыйнайт. Исанын окуучулары деңизде баратышканда боронго, чоң толкундарга туш болушканда аябай коркушкан. Зор толкундар уруп баштаганда алар кыйкырып башташат. Алар дагы эмне кылышты? Эсиңердеби? Алар уктап жаткан Исаны ойготушуп, андан жардам сурашты. Иса болсо толкундарга тыюу салып, алардын токтошуна буйрук берди. Шамал басылып, тынчтык өкүм сүрүп калды. Анан Иса окуучуларына кайрылып, ишенимдери аз болгон үчүн коркуп жатышканын айтты. Бул окуядан биз эмне көрүнө алабыз? Эң биринчиден, Иса Теңир биз менен экенин эстешибиз керек. Ал дайым ага ишенгендердин жанында. Эгерде сен ага ишенсең, анда ал сени менен. Иса толкундарды бир сөз менен токтотуп жатса, сен эмнеден коркосуң? Экинчиден, бизге коркунуч келгенде, Исанын окуучуларындай болуп, андан жардам сурашыбыз керек. Ага мынтип кайрылсаң болот. Иса, сен менин коргоочумсуң. Коркпогонго жардам берчи. Сен мени менен болгонуң кандай сонун? Сени менен мен эч нерседен коркпойм. Коркпош үчүн Иса менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Кудайдын сөзүндө жазылгандай, үзгүлтүксүз сыйынгыла. Эгерде силер ушундай кылсаңар, тез арада эле караңгы бөлмөдөн коркпой калганыңарды, жалгыз бөлмөдө калгандан коркпой калганыңарды, караңгыда короого чыккандан коркпой калгандыгыңарды байкайсыңар. Ошентип, Иса дайыма биз менен. Башкача айтканда, биз эч качан жалгыз калбайбыз. Кудай бизди көрүп, билип, сүйүп жана коргоп турат. Данияр кыймылдабай төшөктүн астында жаткан. Бөлмөнүн ичи караңгы, аябай караңгы. Апам түнкү чыракты күйгүзүп койгонду унутпаса экен. Айтып койсомбу? Ал терең дем алып туруп, "Апо!" деп кыйкырды. Ата-энеси кошуна бөлмөдө сүйлөшүп жатышканын угуп жатты. "Апа!" деп катуураак кыйкырды ал. Апасы дагы деле укпайт. Ал кичинекей бөбөгүн уктатып жаткан го. Данияр коркунуч менен бөлмөнүн ичин бир сыйра карап чыкты. Ар бир бурчта бирөөлөр тургандай сезилип жатты ага. Оюнчуктар салынган сандыктын үстүндө көлөкө. Эмне көлөкө я? Данияр өзү барып түнкү чыракты күйгүзүүнү чечти. Ал терең дем алды да керебетинен түштү. Чууркап барып чыракты жандырды да, кайра чууркап келип төшөгүнө кирип кетти. Төшөгүнүн эгине чейин тартып алып, чырактан чыгып жаткан жарыктын бөлмөгө чачыратып тийип жатканын көрдү. Эми жарыгыраак болуп калды. Жанагы көлөкөлөр да жоголуп кетти. Тигил жакта стол турат. Анын жанында оюнчуктары, чоң айысуу ордунда эле турат. Китептер салынган текчелер деле ордунда. Деди да Данияр уйкуга кетти. Эртеси күнү кечинде анын ата-энеси, бөбөгү жана ал өзү болуп Библия окуп жатышкан. Атасы окуп жатты, баары окуп жатышты. Ал окуп бүткөнчө күн алыскы дөбөнүн артына кирип, айлана караңгы болуп калды. Окуп бүтүп, атасы мындай деди: "Кел эле биз Кудайга ишенгенди, ага таянганды унутпайлы. Биз кайда болбойлу, ал дайыма биз менен. Биз эч качан коркпошубуз керек." Атасы баласына бурулду.
Данияр, сен бир нерседен коркуп көрдүң беле? Деди. Данияр атасынын жылмайган жүзүн карады. Ооба, эми кээде караңгы болгондо коркуп калам, деди. Караңгынын эмнесинен коркосуң? Эми ар кандай нерселерден. Кандай нерселерден? Данияр ойлонуп калды. Балким караңгыда бир нерсе жашынып жатат, а мен аларды көрө албайм. Мага бир ой келди, деди атасы. Кел, бүгүн биз өзгөчө сейилдөөгө чыгып келебиз. Биз колубузга фонарик алып алабыз да, ошо караңгыда эмне жашынып жатканын көрөбүз. Данияр сүйүнүп кетти. Караңгыда короодо басып жүргөн кызыктуу да. Ал коркпойт, анткени анын жанында атасы бар болот да. Короодо чынында эле капкараңгы экен. Данияр атасына жакын келип колдон мыкчып алды. Адегенде кай жака баралы? Деп сурады атасы. Отундардын жанында бир нерсе кыймылдап жатат го, деп шыбырады Данияр. Жүрү, көрөлү, деди атасы. Басып баратып, ал фонарикти күйгүзүп, отундар жакка багыттады. Аларды эки сары көз карап туруптур. Атасы токтобой басып барды да каткырып күлдү. Ой, бул кошунан мышыгы турбайбы, деди ал. Данияр да каткырып күлдү. Сен белең мыймый, бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Мышык жооптун ордуна фонарикти жактырбай жатканын билдирип, белин бүкүрөйтүп кышылдап койду. Атасы фонарикти өчүрүп, короону тегерете дагы бир жолу карап чыгалы, деди. Ата, тетигинде жерде эмне жатат? Жүр, карайлы. Атасы баласын жетелеп ал жака бет алды. Жанагы нерсе кыймылдап жиберди. Атасы корккон жок. Ал фонариктин жарыгын ага багыттады. Бул жанагы брезент турбайбы? Күндүз биз чатыр жасабадык беле? Аны шамал кыймылдатып жатат. Атасы аны тээп койду. Данияр жылмайды. Ал мындай нерседен коркпойт. Кел, барып сарайда эмне жашынып турганын көрүп келебиз, деп атасы сунуш кылды. Фонарикти өчүрүп сарайга атасы бет алганда, Данияр артынан басты. Ал жактар кандай эски ускун нерселер текчелерде турат. Бир маалда Данияр токтоп калды. Ал шыртылдаган үн укту. Ата, деди ал. Угуп жатасызбы? Атасы фонарикти күйгүзгөндө, алар кичинекей чычкандын качып кеткенин көрүп калышты. Апей, чычкан эле турбайбы? Атасы фонарик менен ар бир бурчту жарык кылып чыкты. Көрдүңбү, балам? Бул жерде эч ким жашынган жери жок. Короодо да баары тынч. Данияр деле коркпой калды. Атасы менен баласы короодогу тепкичтерге отуруп алышып, шамал талдардын жалбырактарын кандай кыймылдатып жатканын угуп жатышты. Акыры атасы мындай деди. Кана эми, балам, сенин бөлмөңө баралыбы? Ал жакта эмне жашынып жатканын көрөлү. Данияр унчуккан жок. Ал бөлмөсүнүн ар бир бурчун эстеп чыкты да, ал жакта деле жашынган эч нерсе жок, деди. Эгерде атасы фонарик менен булуң бурчтарды жарык кылса, алар оюнчуктарын, кийимдерин жана китептерин көрүшөт. Жок, кереги жок, деди Данияр кайраттуу. Мен коркпой калдым. Жакшы, балам, азаматсың, деп атасы баласынын колунан кармады. Бирок, балам, деди ал, эгерде сен качандыр бир убакта кайра бир нерседен корксоң, ичиңен бул аятты кайталап жүр. Жамандыктан коркпойм, анткени сен мени мененсиң. Бул аят Забур китебинде жазылган. Кудай дайыма биз менен. Биз коркпошубуз керек. Эми болсо үйгө кирели. Төшөгүң сени күтүп калды го. Уйкуң да келип баштады. Данияр жылмайып койду. Эми ал коркпойт. Түнкү чыракты күйгүзбөй деле койсо болот.